Аманбаев айыл аймагынын Акжар айылындагы Ашым Калыбаев атындагы орто мектеби 3 корпустан турат. Анын бир имараты 1928 жылы, бири 1978 жылы, ал эми акыркысы 1990 жылы курулуп, пайдаланууга берилген. Ошол жылдан бери бул мектеп дээрлик эскилиге жетип, авариялык абалга келген. Муну менен бирге окуучулардын саны жыл сайын өсүп, 150 гана окуучуга ылайыкташкан мектепте 290 бала билим алууга аргасыз. Мектептин эскилиги жетип, өзүңүз деле ойлойсузбу, 28 курулган мектеп дагы чыдап турат. Ошол жерде 150 өзү негизи 3 корпус биригип 150 эле окуучуга эсептелген. Азыр бизде 290 окуучу окуп атат. Бир жагы окуучулар батпай калышты. Экинчи жагы булар бардык авариялык абалда. Эми 100 жылдан ашкан мектепти ойлосоңуз, бул эми кудай деп эле баягы окуп атабыз да. Мектептин көйгөйү мындан 8 жыл мурун эле чечилген. Республикалык бюджет менен сметалык наркы 53 миллион сомго мектептин курулушу башталган. Тилекке каршы ар кандай себептер менен мектептин пайдубалы курулган бойдон ушул кезге чейин каржылоо токтоп калган. Муз ордунан жылып, 2022 жылда жаңы мектептин курулушу кайрадан жанданды. Бир жылга жетпеген убакта уже экинчи этаждын бүтөйүн деп, спорт залы бүтөйүн деп калды, стеналары, дубалдары. Муну темп менен кетсе, финансирование токтолсо, кийинки окуу жылга буюрса бүтүп калат деген ишенимде турабыз да. Проектиси боюнча 225 орунга эсептелген. Бардык шарттары менен кийинки стандартка жооп берет. Спорт залы менен өзүнүн отдельный качегаркасы болот. Азыркы талапка жооп берет кыскасы. Эгер каржылоо убагында болсо, курулушу жаңы окуу жылына чейин аяктап калат. Бирок 8 жыл мурунку эсептөөлөр менен каралган каражат азыркы кымбаттоолорго байланыштуу дагы көйгөй жаратышы мүмкүн. Аймактагы дагы бир көйгөйлүү имарат бул типтүү балдар бакчасы. Союз урагандан кийин каралбай калып, капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Мамлекеттик каржыдан колдоо таап, мында да 2016 жылда алгачкы жумуштар башталган. Айнек терезелери алмаштырылып, жылытуу системасы жөнгө салынды. Бакча оңдоодон өтүп пайдаланууга берилип калса, айылдын 175 наристеси татыктуу тарбия алууга шарт түзүлөт. 2018 жылдары ушул 5 миллион тегерегинде акча которулуп, өзүңүздөр көргөндөй терезе, эшик, крышалары оошкан. Аны ушул пандемияга байланыштуу бул токтоп калганда, эми буюрса быйыл мынакей кайта акча которулуп атат. Акча которулуп, азыр ушул Осо Рахат фирмасы иш алып барып атат. Бүгүнкү күнү бардык ушул бакчанын 2 этажын бардык жылыткыч, отопительный баягы конвекторлор коюлуп, жылыткыч системасы орнотулуп бүттү да. Кудай буюрса эми баягы каржылоо токтобой эле бөлүнүп турса, быйылкы жылкыга ачылып калсак деп ниет кылып атабыз. Курулушу токтоп калган имараттарды соңуна чыгаруу үчүн айыл өкмөтү тарабынан аракеттер көрүлүп, 2 жылдан бери иш жанданган. Аймакта мындан сырткары жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен заманбап китепкана курулуп жатат. Ал эми Акжар айылында дем берүүчү грант жана өздүк салымдын аркасында 3,5 миллион сомго жаштар үчүн күрөш залынын курулушу башталып, аягына чыгуу алдында турат. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Кара Буура району.